Assalamu alaikum agayın. Biz endi mına Qarqırada öte turgan çoğ mareke jönündө söz kılsak bu deyim. Екі Залқардын bir маrekesi өткен атпайбы? Түгелбай Сыдықбековтың 110 жылдығы, анан Советбек Жумадыловтың 90 жылдығына арнап şu Qarqırada өткен турат, Кудай буйрса барсак деп та турабыз. Эми мына мен тарыхын карап отсаң, Көкөтөйдүн ашын кеп кылып жүрдүк эле, мына айтып жүрбөйбүзбү? Манас сабактарында. Көкөтөйдүн ашынан кийинки эле ушу чоң той Кыргызда ушул экөөнүкү болгон атабы да символический айткан, символду айтканда да. Эми Түгөлбай Сыдыкбековду мен кыргызмын деген баласы, сабаттуу баласы билет. Аны майдалап отуруштун кереги жок. Бүкүлү айталчы. Мен билгенден эми Каргадайдан окудук Түгөлбай Сыдыкбековду. Мен койго айтарып жүрүп, илгери ат башын тез суугунда дагы, кыштын күнү бороондо дагы китепке кызыккан учурларда ошо кийин тамашалап жүрөм. Түгөлбай абанын өзүнө окшогон көлкөйгөн китептерин ошо куржунга салып алып, тоо арасында Зайыптар, Темир, Тообалдар, койчу эмне деген романдарын баарын калтырбай, камбайындай эле окуп чыктым да мен. Эми бул киши кыргыз прозасынын дыйканы, баба дыйканы да. Абдан көп иштеген экен эми, абдан эмгекчил да болгон экен эми. Мындай айтканда, тамашалап айтканда жаза эле бериптир, баш көтөрбөй эле күн түн жаза берген окшойт да. Анан эми маңыздуу жазды. Албетте ошол мезгилде мына Байдыкемдин бир Байдылда акындын бир сабы бар. Кетажал деген ырынан чоң көлөмдүү, ошондон Түгөлбай Сыдыкбековго арнаган бир сабын айтайынчы, эсимде турат. Туш келдирсем жыгам деп турпат күчкө ишенбе, туңгуш жазган роман Түгөлбайдын нимербе. Ал кишиң эмес өч алар, андан ола кетажал дейт. Анан калганын санайт. Ошо туңгуш жазган роман деген Байдыкемдин баасы да. Şu kişi tuңгуш жазды романды. И ошол кийинки соңку өмүрүнүн соңку мезгилине чейин калемин колуна түшүрбөй, машинкесин тыкылдатып, ошол бүт көлөмдүү чыгармаларды жазды. Албетте аңгемелери бар, чакан-чакан чыгармалары бар. Эми маселен Тоо арасында деген романын мен өзгөчө бөлүп көрсөткөм келет. Айжаркын образдары ошондогу. Айрыкча Иманбайдын сатиралык образы, Иманбайчылык деген элеттеги бир ушундай күлкүлүү кишилердин образын мына орус адабиятында Шукшинден окудум мен ушундай образдарды. Эми Шукшиндики чакан аңгемелери. Бул киши ошол бүтүндөй романдын өзөгүнө Иманбайчылыкты алып чыккан да. Кийин анан эми биздин замандын кишилери деген ошо мезгилдин удулуна келтирип жазган романы Сталиндин сыйлыкталган. 48-жылы болуу керек. Анан кийин мамлекеттик сыйлык деп калды. Эми бул кишинин негизи мындай кыскартып айтканда, ишмердигин 3 мындай өнөр сыпатына анан касиет деп бөлсөк болот да, 3 топко бөлөрлөм да мен. Биринчи бул кишинин ошол прозага жасаган өнөрү. Прозаны жазганы да, кыргыз прозасында эми салыштырганды жакшы көрөбүз. Мына Лев Толстой да биз үчүн. Кыргыздын Лев Толстойу. Ошондой көлөмдүү, ошондой маңыздуу иштеп берди кыргыз прозасына, айдыңына баба дыйкандай. Экинчи бул кишинин мынабу мекенчилдиги. Биздин бала кездеги тил менен айтканда патриоттулугу да. Айрыкча намыскөйлүгү, кыргыз дегенде ошо кыргыздын наркына, кыргыздын жана намысына, намыстуулугу киши. Айрыкча тилине, маданиятына күйгөн киши. Ошол Советтер Союзунун убагындагы жанагы борборлоштуруу, орусташтыруу, же Москвага баарын Москванын тилине алып келип, баягы эки бутун бир кончуна салган бир саясат жүргөн да, баардык улуттарды бириктирип бир союздун тилинде сайратабыз деген ошондой идеология жүргөн. Ошол кезде бул киши улут деп күйдү. Анан улут деп күйгөндүн көп кармаштарда, көп конференцияларда, жыйналыштарда мен окудум, бул киши абдан бир күйгөн да. Бирден бир чоң деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде маселе коюп келди. Хандан бектен тартынбай. Ошо Компартиянын абдан тоталитардык мезгилде муну кишинин жүрөгүнө, кайраттуулугуна, намысына там бербей коюуга болбойт. Бул мекенчилдиги. Андан кийинки мына Тоо арасында дагы Москвада көрсөтүлгөн Лениндик сыйлык. Айтматов менен кошо көрсөтүлүп, Айтматов алганда мал өзүнчө тарых деп коелу.
Анан үчүнчү сыпат мына адамгерчилик, марттыгы. Мына жаштарга камкордугу, жаш өнөрпоздорго, жазуучуларга. Мына биздин устатыбыз эле Кубат Жусупалиев акем айтып берди эле. Бул киши жазган өзү дагы, жеке деле мага айтып берген түкөмдүн берешендиги жөнүндө. Эмне дейт? Мен бутумдагы түшүлүп батинкемди көрүп бир күнү дейт. Анан бас деп эле колуна акча бербейт экен да, мен ойноп кетеби деп ойлойт го. Анан сумга эшит бар, ай чүрек эшит бар, анан чоң батинке алып берген деп айткан ушул киши. Азыр ким аны жазайт? Анан мына бир берешендигин айтайын. Өзү майда сыяктуу сезилет, бирок ар кимдин колунан келбей турган берешендик да. Мына эже бар эмеспи? Анара эже Садыкулова. Мына нуска дүкөнүнүн кыргыз китебин саткан нуска деген жалгыз дүкөн бар мына Борбордо. 45 жылдан бери ошо дүкөндү жетектеп келаткан киши. Китеп кыргыз китеп дүкөнүнүн ненеси дээр элем да ошо киши. Мына айтылуу обамчу Мухан Рыскулбековдун бир тууган карындашы. Ошол эже көп айтат. Бу киши дейт, бир жолу мен ошо нуска дүкөнүндө иштейт, анда мына Совет эменен Киев көчөсү менен Эркиндик бульварынын кесилишинде болчу мурдагы Сержинский нуска деген дүкөн. Кийин Акаевдин туугандары тартып алды деп эже какшап, аны жазып да соттошуп да жүрдү. Анан ошол эже тиги Түгөлбай Сыдыкбектин үйү чукул. Анан дүкөнгө келип калат экен ай киши, колунун артынан алып. Бир күн бай ичесин ичип келет дейт. Анан бир күнү жүрү деп чай ичирип үйүнө да алып барып эжени сыйлап, эмгегиң бар айланайын тигүү деп ошо китеп саткан дүкөнчүнү эмгегин баалап атат да ошол. Анан бир жолу дейт, жазуучулар союзуна барсам, дүкөн кассадан акча алып атыптыр дейт, гонорар. Эми бир опсус акча экен дейт да. Ошол пачка акчалар жана бир агесто рубльдерде 1 сомдук, 3 сомдук, 5 сомдук, 10 сомдук. Анан мындай чоң эме болуп калды дейт, баштык. Анан балам кел деп столдун үстүнө акча алып аткан экен. Анан ай анара кызым кел деп анан салма баштыкка деп баштыкка салдырып мага көтөртүп алып жүр эми дүкөнүңө, мен андан ары үйгө кетем деп анан дүкөнгө чейин келди дейт, ошо нуска дүкөнгө. Анан ошол жерге келип анан акчаны пачкаларын карап туруп анан 3 сомдук пачка, 300 рубль. Анан мына силер чай ичип койгула кыздарың менен деп берди дейт. Анан эже чочуп кеттим дейт. Ой, 300 сом деген ал дүкөнчүнүн айлыгы агесте сатуучулардын айлыгы 80-90 рубль болчу. 3 айлык эмгек акы. Анан чочуп кеттим. Аба биз мындай эле деп чекесинен алайын десем, жок балам, силердин эмгегиңер, көз акыңар дейт. Көрдүңбү наркты. Анан ошол 300 рубльди таштап пачкасы менен анан мен биягын мен байбичем экөөбүз оокат кылалы деп анан үйүнө көтөрүп кеттик. Көп кеп кылды. Ошо бизге кам көрүп, кийин Акаевдер менчиктештирип атканда мен Аскарга айтам деп, бирок баш чайкады дейт. Балдар, балам, булар болбой калыптыр дейт. Баш чайкады дейт. Кийин ооруп колу мындай болуп калган. Мына ушундай түкөңдүн чоң адамгерчилиги, өнөрүнөн сырткары да адамдык бийик сапаттары болгон да. Анан кайран киши мына көп жашады, байбичесинин артынан калып, анан жанагыдай эми өлбөс киши жок. Анан карыганда биз көрүп калдык, бул киши карыганда абдан жанагыдай карлык деген өзү кыйын маселе экен. Анан эми мына Каркырада өтүп атканын мен кубандым да. Эми жанагыдай күйүлдөгөн аштойлорго, ысырапкорчулукка каршы сүйлөп жүргөн кишимин. Бирок мына кишини Каркырада өтүп атканын символикалык түрдө бул кыргыздын байрагын көтөрүп жүргөн Көк Асаба деген шедевр романды жазган киши. Байыркы биздин түп нуска, байыркы көчмөн доордун руху менен жазган киши да. Мына абдан тилине суктанасың ошол. Байыркы мен ушул тарыхый повесттерди жазып көрдүм да. Көп тарыхый повесттер жазам дегендер ошол кездин мезгилдин диалогун бере албайт да. Бул киши эмне деген сүрөттөөлөр, диалогдор бар ошол. Абдан тарыхты мыкты билгени, байыркыдан келген калган өзү балбал таштардай болгон бизге, образы да балбал таштардай эле. Бизге залкарыбыз ошо Каркырада өтүп атканына кубанам. Экинчи биздин мына театр өнөрүнүн магиканы дейт. Акыркы магикандардын бири де азыр башка образдар, башка мындай обликтеги актерлор чыгып атат эми. Биздин мурдатан Союздун убагындагы келген
Союздун убагында гүлдөдү да. Союздун убагында пайда болду бизде театр өнөрү, опера, балет өнөрү. Ошо театр өнөрүнүн Насыр Кытаев, маселен, Муратбек Рыскылов, Сыдыкбек Жаманов сыяктуу залкарлардан, ошол манжа менен санай турган залкарлардын көчүн улап бизге жеткирген мына Саятбек Жумадылов дээр элем да. Бул киши эмне гана ролдорду аткарган жок. Театрда аткарган айжаркын образдары, укмуш Шекспирден тартып биздин драматургтарга чейин ойноду. Котормо драмаларды ойноду. Эмне деген ошо кездеги мыкты режиссерлор мына классик режиссерлор экен да. Мына ким жанагы Алым Байкенин Жалил Абдыкадыров. Көрдүңбү? Эмне деген Адылбек Дыйканбаев. Мына эң акыркысы Искендер Рыскулов. Мына ушул залкар режиссерлор менен иштешти бул киши. Эми мен ошол байкелер менен көп сүйлөштүм да. Эми шынарлайсың өнөр адамдарына. Алар ушу Жумадыловду мен өзүм көргөнүмдү айтам азыр. Анан бул кишини сурап калам, кыял жору кандай элесем, оолак. Мына биз жалгыздыкка көп баш урган киши эле, өзүнчө жүрчү, көп адам качылбайт. Ушундай күңгүрөнүп жүрчү дейт. Эми ошого келебиз азыр. Эми бул кишинин кинода жараткан образдары мага айрыкча таасир этет. Мага эле эмес, көп кишиге. Айрыкча мынабу Мухтар Абызовдун шедевр повестин эми киносу чыга элек деле мен бала кезде ошо повесттин аңгемесин окугам. Андан кийин анан тартылбадыбы? Ана керемет. Жанагы Караш окуясы. Караш ашуусунда атылган октор. Болот Шамшиев тарткан жаш кезинде жалында ошо шедевр кинодо шедевр образ жаратып атат эки кыргыз актеру. Сүймөнкул Чокморов кыргыз өңү бүт дүйнөгө таралды. Чокморов өңүндөй деген образды алып чыкты. Экинчиси мына Жараспайдын ролун аткарган Саятбек Жумадылов. Эмне деген ошого чейин эч ким бере алган жок да. Мына көчмөн доордун өзүнүн маданияты, манаптары, мырзаларынын образын алып чыкты да Жараспайдын ролун. Эмне деген көркөмдүк, эмне деген залкарлык. Мына ушундай Саятбек Жумадылов абабыз байкебиз көп биздин ошо кино, театр өнөрүнө абдан бир из калтырып кетти. Ал Саятбек Жумадыловсуз элестете албайсың театр менен кинону. Эми бул кишиге мен биринчи да акыркы да жолукканым деп коеюн. Чолпон Атада кыштын күнү мына мен ини досум бар, Талант Конокбаев деген. Абдан кесинде редактор болгон, Мугалимдер газетасында, кийин Асабада. Ошол дос бир жолу кыштын күнү мына Чолпон Атада 98, 97, 98 жылдар болуу керек. Ошол кышта Чолпон Атага көгүлтүр Ысыккөл дегенге эме алыптыр, путевка. Анан мени менен эс алып келбейсизби деп калды. Анан экөөбүз барып эс алганбыз. Кыштын күнү кызык болот экен бул, санаторийде эс алган. Абдан саналуу эле кишилер болот экен, көл жымжырт, кыштын күнү. Анан ошол жерге жанагы мурдагы партиялык кызматкерлер, пенсиядагы кишилер барат экен да кыштын күнү. Анан алардын жанында да бирден кишиси болот экен. Кызык эми ошол байке эжелер менен ошо эс алып калдык. Анан шерине жейбиз. Шерине жеп бизде аралаштырып алышты. Анан күнүндө кечинде карта ойнойбуз, шерине ийин да, санатория ийин. Анан ошол кезде бир күнү айтып калышты, Саятбек Жумадылов келиптир депчи. Анан бизди жумшады, талант экөөбүздү. Чакырып келгиле, ал киши келеби, келбейби? Чакырып келгиле, биздин шеринеге отурсун. Тамак пишип атат жылкынын эти. Анан биз барсак лифтиден жолугуп калдык. Анан мен озуну эле Саятбек байке салам алейкум десем, эми адамды билбей туруп жанагы түн көп киши менен сүйлөшпөйт деп укчумун да. Эң сонун бир абдан балагур рассказчик да орусча айтканда. Ушундай жайдар адам экен. Ошо биз комнатасын эшитип барды, анан камыр жумур болуп эле, анан шеринеге барып, эң маңыздуусу таң атыкча экөөбүз салмак ыр айтышканбыз. Мен эми көп кыргыз поэзиясынын классикерларын жатка билем. Анан тиги аксакалдар сурап калды, эжелер, байкелер, дүйшөн ырдан баштайм, бул киши дагы ошол өзүнүн монологдорун айтып берсин деп анан. Дегенде мен баштадым, ошондо мен Саятбек байкенин эс тутумуна таң калдым да. Жанагы жалаң тиги Омар Хайоминин, баягы Саадинин өзүнүн рол аткаргандагы укмуштарын баарын ошо ырларды, целый поэмаларды айтат экен. Жатка.
Endi bu kişinin diksiya deydi go mına onu. Üni giyinemi mına audio zapis degende kılıp taşlap ketmedi bizge. Okugan romandарды okup taşlap ketti. Emne degen ün, sıngan kılıçtı, kılım kartar bir gündü, kıyamatты okup. Эми кыяматта да өз ойноду го ролду. Эми үн Кудай берген үн. Эми болбосо мындай обилигин алалы. Советбек Жумадыловда деле артыкча фигура мындай айтканда. Артыкча алып мүчө же болбосо бир мындай эле адам катарлуу орто бойлуу киши болчу мындай караганда. Бирок ал сахнага чыкканда, кинодо ойногондо, айрыкча жанагы көркөм окуганда Советбек Жумадылов арбап алат эле да. Анан ошо таң атыкча театр кылганбыз. Андан кийин анан дүйшөндеп абдан жакшы көрүп кел айланайын. Дайыма сүйлөшүп жүр менен деп анан жазда майдын аягында мен кокустан үйдө отуруп элем, Карбалас досум экөөбүз отурдук эле. Анан бул Эрнис Турсунов абамдын үйүнө чалсам эле Жамиле айтып калды байбичеси. Ай сен Эрнис абам кайда десем, сен уккан жоксуң, Советбек Жумадылов өтүп кетип, ошону койгону кетти деп. Анан Кокуйдо эле театрга такси менен жетип барсак, биз жетелекте алып кеттик да. Alıp ошол аларча көл үстүнө коюлган. Анан ушу жерин уштап калдык. Анан абдан мен күйгөм ошондо жамгыр куюп аткан кезбеле ушу Советбек Жумадылов капыстан алдуу күчтүү кезинде эле өтүп кетти. Эми ага чейин Сагын эже өттү байбичеси. А кишини дагы мен телевиденияга барганда тартылганда таанышкам, абдан жакшы киши эле. Ошол өмүрлүк жары өткөндөн кийин эле бул киши ого өтөр ээн деп анан чүнчүп кетти да. Аны бат эле кайтыш болуп кетти, жана түгөйүнөн ажыраган ак кудай болду. Эми ушул мындай бүтүн айтып, жыйынтыктап айтканда, эки Залкардын, эки Ысык көлдүн урпактары экөө тең. Касиеттүү Ысык көлдүн боюнда эми кыргыздын 40 уруусунун өкүлдөрү жашайт. Азыр да бар. Байыркыдан ушу касиеттүү көлдүн боюнда 40 уруу элдин 40 уруу кыргыздын урууларынын өкүлдөрү жашайт. Мен муну дайыма айтып жүрөм. Бу кишилердин ошол Ысык көл эле эмес, кыргыз элине, ак калпак кыргыз элине сиңирген эмгеги ополтоо өзүнчө. Мына Каркырада өтүп аткан абдан жакшы символикалык чоң шаналуу белги деп эсептейм. Арбагы ыраазы болсун.